Сергек болдайым, кетпесін шайың, келечек күнгө, тургула дайын. Спортчулардын ийгиликтери, эксклюзивдүү маектер, актуалдуу жаңылыктар. Ар жуманын дейшембисинде саат 13-те Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Медет Букоев менен Спорт Тайм. Саламатсыздарбы, урматтуу теле жана радио угармандар. Биз бүгүн кезектеги эле өзүбүздүн Спорт Тайм алпарыбыздын кезектеги чыгарылышын берип атабыз. Бүгүн бизде сөз кыла турганыбыз темабыз кыргыз спортундагы күрөш же болбосо жана спорттогу балбандар бир тема. Андан тышкары ошол күрөштө же болбосо спортто өзүнчө бир династия болуп калган. 2 же 3 муундан өткөндөн кийин династия деп айтканга толук акыбыз бар экен. Ошол спортто династия болуп түзүлүп калган үй бүлө. Үчүнчүсү жөн эле үй бүлө эмес, баардыгы үй бүлөнүн башчысынан баштап неберелерине чейинки баардыгы тең оор салмактагы балбандар, оор салмактагы спорттогу көрсөтүштөр менен көрүнүп жүргөн жигиттер. Ошон үчүн биздин бүгүнкү Спорт Тайм алпарыбыз кызыктуу болот деп ойлойбуз. Эгерде биздин бүгүнкү алпарып аткан темабыз түз эфирде жүрүп аткандыгына байланыштуу. Эгерде сурооңуздар болсо биздин меймандарга 680606 жана WhatsApp номерибиз 0709 680606 телефондор менен биз менен байланышсаңыздар болот. Анда эмесе биз маегибизди баштай берели. Мен башында айтып кеткендей, бизде бүгүн мейманда үй бүлөлүк династия, ошол династиянын башында турган Сабыр Усупов бул киши менин өзүмдүн агайым, биздин бир топ муундагы спорттогу жүргөн жакшы чыган бир топ спортсмендердин тарбиялап чыгарган, өзү физкультурный академия деп койдук азыр. Илгери физкультурный институт болчу, ошол физкультурный институтта өзүбүздү бизден окутту, бизге чейинкилерди окутту. Азыр мынакей Кутман жаш 80-ге барып калса дагы кадимкидей эле баягы орусча айтканда стройдо деп коет, дагы эле катарда, дагы эле жаш муундарды тарбиялап келатат. Сабыр Усупович, кандайсыздар бүгүнкү байрамыңыздар менен? Сабыр Усупович, Тилек уулу бизде бүгүн мейманда Усупов. Андан кийин небереси Ахмет Усуповтар. Мынакей биздин Усуповтардын үй бүлөсү бизде мейманда. Анда эмесе биз баштай берели. Андан тышкары дагы теле көрүүчүлөргө тааныштырып кетели да, дагы тиги неберенин аты ким? Акбар. Бул дагы Усуповтардын династиясынын бир мүчөсү. Сабыр Усупович, кандайсыз? Майрамыңыздар менен бүгүнкү? Рахмат, ден соолугу жакшы. Бүт окуучу кыргызстандарга салам. Майрам менен ден соолуктары чың болсун, өмүрү узун болсун. Кыргыз элибизде дайыма жаркырап жайнап ачык болсун күнүбүз. Эч убакта бүркөлбөсүн. Рахмат. Тиги маегибизди баштаардан мурунчу мен жана бекеринен айткан жокмун да, балбандар, анын үстүнө балбандарда да бизде оор салмак деп коебуз дейм. Оор салмакта өтө эле мындай саналуу эле да, колго 1, 2, 3 деп санап койсоң эле жетиштүү болуп калат. Сабыр Усупович, кандайча сиздин өзүңүз бир кыскача каерден өзүңүз болосуз, кандайча ушул спортко келип калдыңыз, кантип күрөшүп калдыңыз, кандай жетишкендиктер болду? Кыскача ушул жөнүндө токтолуп кетиңиз. Мен Гөлдүк болом. Гөлдө Тилекмат уулу деген Тилекмат аке деген болгон. Биринчи кыргыздардан чыккан посол болгон. Кыргыз элин Россияга кошкон, ошо биздин чоң атабыз Тилекмат болгон. Ал билим жөнүндө, илим жөнүндө, эл жөнүндө дайыма коргоп, эл үчүн күйгөн киши болгон. Ошонун кыбырасымын. Түздөн түз. Ошо Тилекмат акелердин бири. Тилекмат акелердин Жети акенин бирөө. Жети акенин ошонун бирөө Тилекмат. Ошол элчи болгон. Кайсерге кыйын иш болсо, ошо Тилекматты жиберчү, Боронбай. Бир жакта Садыр аке, Кыдыр аке, Мойт аке, Карач аке бүт бардыгы кеңешип туруп, Боронбайдын кеңешчиси болгон. Ошол кеңеш сүйлөшкөндө кимди жиберебиз дегенде, ошондо Тилекмат жиберчи. Тилекмат чечет. Бул барган жерде ошолордун урпагы болуп кетесиздер. Ошонун биринчи аялдын тукуму.
Манасага. 6 аял болгон. Ошо 6 аялдан 17 бала. 17 баладан ошо биринчи аялынамын. Түптүү жерден де издейсиз. Биринчи бузула элегинен. Мен эми атайын жана маегибиздин башында токтолгон жокмун. Бу Сабыр Супушка айта берсек, бир топ тиги убакыт алат. Мен жетишкендиктерин айтсам, эми ал кезде СССР убагы болчу да. СССР убагында мисалы мастер спорта СССР, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу, андан тышкары илим жаатында доцент, профессор наамдары бар. Тиги Кыргыз Улуттук университетинин профессору болуп эсептелинет. Азыркы күндө дагычы. Анан мен айтайын деген мынакей, сиз дагы, анан уулуңуз Тилек дагы. Экөөңүздөр тең СССР убагында мастер спорту алыш деген, мисалы СССРдин мастер спортун алыш бир казыркылар эми салыштырып айтышат дейт. Ой, Европа ал кезде эми СССРде бир жетишкендиги жетиш үчүн казыркы менен алганда Европа же Азиянын чемпиону болгондой болуш керек деп, аябай кыйын болчу. Конкуренция деп коет, конкуренция өтө күчтүү болчу депчи. Анан ушу кайсы жылы мастер спорту кайсы көрсөткүчкө алдыңыз? Мен 1961 жылы мастер спорт болуп Кыргызстанда 3-чү мастер. Биринчи мастер Сарыгул Чекиевич, экинчи Жуманали Эркебек. Андан эле мен болгом. Менден кийин да көптөрү болуп кетти эми СССРдин. Анчайын деле көп эмес. Мына биринчи 1956 жылы Төрөбай Кулатов закон мындай мыйзам чыгарган, эркин күрөш боюнча эми секциясын деп. Ошондо биринчи ошо Сарыгул Чекиев, Эркебек, Келдибек, мен, Баракановдор ошо биринчи баскычбыз. А деген тамганы биз баштаганбыз. Сиз кайсы салмакта күрөштү жүрдүңүз? Мен оор эле салмак. Ал кезде оор салмак, мисалы азыр айтыбай бөлүнүп көпкөлүнүп кетпеди. Оор салмак кайсында башталчу? 87 килограммдан. Андан өйдө? Андан өйдө ошо оор салмак болчу. Анда жаңы эле Советтер Союзу бутуна туруп келатканда оор салмактар саналуу гана кишилер болгон. Мына бул мен айтайын дегеним тиги эмгек сиңирген машыктыруучуну алыш үчүн дагычы канча тер төгүлүш керек, канча эмгек кылыш керек? Окуучулардан бир атай кетсеңиз, бир аттуу баштуулар деп коет го, элге көрүнүп калгандардан. Мына элге көрүнүп калганда биринчи айтып кетсем, мынакей Жумгалбек Аманбаев, Мелис Турганбаев. Мына. Анан кийин Анаркулов профессор. Хайдулла. Хабибулла. Разаков деген болгон. Раматылык. Разаков болгон. Мастер спорттун ошо доктор науктан бир 5-6. Бар спорттон, күрөштөн чыккан. Бүт эле күрөштөн чыккандардын баарын ошо мен тарбиялаган. Из калгады деп айтса болот да. Адамды айтат экен го. Адам дейт, бул дүйнөдө дейт, баардыгы калат деп. Дүйнөң калат дейт, байлыгың калат дейт, баардыгы калат дейт. Артыңда дейт жакшы сөз калса дейт, артыңда окуучу калса, артыңда жакшы сөз калса дейт, бул дүйнөдө бекер жашап өткөн жокмун деп айтса болот экен да. Тилекке өтөлү. Мынакей мен эми сиздин бу Тилек мырза дагычы, мен билгенден Тилек сен дагы СССР спортунун мастерисиң, кайсы жылы, кайсы салмакта, кайсы спорттун түрлөрүнөн? 1989 жылы мен мастер спорта СССР болуп калдым. Бул Союз тарайын деп турган маалда, Это как раз первенство Союза болгон. Орунду алып, жакта. Кайсы жерде болду? Это где это было? Даугавпилста. Это Прибалтика. Прибалтика, да? Прибалтика. Конкуренция же страшная же была, честно говоря. Да, 15 киши болчу. Тогда боролись по круговой системе мы. Да. Там каждый с каждым должен был отбороться. Это же изматывающее же. Ну и каждый день утром и вечером взвешивание было. Ну, мне тогда вес не надо было гонять, потому что я не довесом боролся, в 96 килограмм. У меня был 90 килограмм вес, а все остальные гоняли на 96 со 105 килограмм, со 100 килограмм гоняли ребята. Это вот, знаешь, Тилек, почему я говорю, вот в тяжелом весе, конкуренция, я не знаю, но вот по сравнению с другими весовыми категориями, в тяжелом весе, как правило, говорят, мало, говорят, этих участников. В самом-то деле так? Ну, в республике может быть и мало, но по всему Советскому Союзу
Тогда было у нас 15 республик, и с 15 республик уже по одному человеку, когда выходило, и плюс Москва и Московская область выставляла еще по одному человеку своего, то у нас... Это минимум 15 в каждой весовой категории. Это минимум в каждой... Это, минимум. Да, в тяжелой веса. А иногда сдваивали веса. То получалось где-то около 30-32 человек в весе. Это... Насколько я знаю, вот, Телек, насколько вот мне, может, сам сейчас дополнишь или сам сейчас подробнее, наверное, расскажешь. Как я знаю, ты мастером спорта являешься по нескольким видам спорта. И самое главное, из числа этих видов спорта еще сумо входит. Сумо сейчас, не знаю, ну вот перечисли-ка, и как, получается, это же универсальный же борец получается. По каким видам? Ну, вообще, мастером спорта СССР стал по вольной борьбе изначально, потому что я вначале самбо занимался, потом перешел на вольную борьбу, потом с вольной борьбы пошел на дзюдо, по ходу еще боролся кыргыз-күреш, национальная борьба. А потом уже в 97 году первый раз я поехал на чемпионат мира по сумо в Японию, в Токио, и 5-е место там занял. Это чемпионат мира? Да. В мире 5-й, да. Это вообще-то действительно Сабыр Усуевич мындай да. Балдар менен сыймыктанса болот да. Мына мен азыр кайрадагы кайрылып келебиз. Жанакы жакшы чыкса балаң дейт. Өзүңө болгон сыймык депчи. Жаман чыкса балаң дейт. Элге болгон деп корду. Ошон үчүн мынакей уулуңузду көрүп атабыз. Азыр эми небере көтөл, анан кийин айланып келип жана балбандар, анан оор салмактагы деп бекерден айткан жокмун. Азыр ошол жөнүндө да бир сөз кылабыз. Мен неберемизге токтойлу. Ахмет, мен билгенден. Ахмет, где учишься и если учишься, занимаешься ли каким-то видом спорта? Учусь я в физкультурном институте на 2-м курсе. Специализация? Тренерский факультет. Тренерский факультет, да. А специальность? Кем? Бокс. По каким видам? По Боксер, боксу, да? Да. А весовая категория какая? Весовая категория у меня 91+, свыше 91. Это свыше 91 да. Получается. Вот, Ахмед, расскажи-ка, вот уникальность в этом, наверное, заключается, начиная от деда, с отцом и сами, все тяжи, да? Тяжи давайте ладно, все тяжи же. Да. Это же, а вот в вашей весовой категории конкуренция какая? Конкуренция тоже очень большая, особенно за границей, потому что там тяжи совсем другие, они как бы и физика, и сами по себе больше намного, чем наши. Ага. Ты, звание какое-нибудь имеется у тебя сейчас? Ну, я на данный момент кандидат в мастер спорта по боксу. Насколько вот, то же самое же, наверное, найти тяжеловеса, особенно вот ты, сколько тебе, 18 лет, да? Да, мне То есть все еще впереди же, можно сказать, только начинается. Это все, если, дай бог, так будешь продолжать, наверное, прекрасных, можно, спортивных результатов можно добиться. Вот, а где ты выступал, вот последнее, где получал это звание кандидата в мастера спорта? На каких соревнованиях? Кандидата мастера спорта я выполнил на чемпионате Азии в 2016 году, которые проходили в Филиппинах. Я там стал третьим. Третьим стал. На чемпионате Азии. За выход в финал проиграл, да? Кому Да. проиграл? Проиграл я узбеку. Ну вот, зато все впереди, ты же еще только начинаешь, можно сказать, 18. Мен урматтуу угармандар, көрөрмандар, дагы бир жолу эскертип кетейин барыңыздарга. Биздин бүгүнкү алып барыбыз ушу түз эфирде кетип аткандыгына байланыштуу. Эгерде сурооңуздар болуп кала турган болсо, 68060606 жана WhatsApp 0709 68060606 телефондар менен байланышсаңыздар болот. Сабыр Усуевич, сизге кайрылып келели. Мен жанакыл бекеринен айткан жокмун. Мисалы, мен биздин кыргыздарды айтып атам да, бул кыргыздарга келгенде. Оор салмак чыны менен, бул балбандар деп мисалы, үчөөңүздөрдү көрүп туруп кишинин көзү тоет деп айтат да, мынакей. Баарыңыздарды көргөндө мичөө десе мичөө бар, көрүк бар дегендей. Анан өзү салмактуу чоң мындай кишилерди бир караганда көзгө толумда да болот, анан эсте да калат да. Мен ойлойм, ушу сиздин убагыңыздарда мынакей оор салмактагы балбандарчы. Анан кийин Тилек, мынакей, силердин убагыңарда, анан азыр кайсы
учурда мына сиз күрөшүп жүргөн маалда, сен Тилек күрөшүп жүргөн маалда, азыр Ахметтин кайсы маалда ушу оор салмактагылар көбүрөөк эле? Азыр конкуренция деген да, кайсы сиздердин убагыңыздарда кандай эле ошо? Союз убактысында көп болчу. Себеби биздин мынакей ар кайсы республикадан бирден келчү. Андан тышкары биз жерде Бишкек шаарында анда Фрунзе шаары болчу. Анда ошол жерден көп секцияда заниматься эткендер бар болчу. Ошолорду да кошуп туруп. Сабыр суч кечирип коюңуз, бизге суроо бар экен, түз байланыш болуп аткан иши. Сурооңузду бере бериңиз. Угуп атабыз сизди. Үзүлүп кетти окшойт. Уланта бериңиз. Кайра байланышка чыкса да байланышабыз. Бишкекте ошо азыр кийин Бишкек болбоду, Фрунзе шаары болуп турганда ошондо көп болчу. Борборго көп келчү. Анда балдар мектеби, жаштар мектеби ар кайсы облус, ар кайсы шаарда көп болчу. Бардыгы жүгүрүп ошого машыктырчу. Ошондо машыктыруучулар көп. Конкуренция бар болчу, э? Конкуренция да бар болчу. Бүт шаарда анда жакшы болчу. Анан ошондон чыккандан кийин республикадан кийин союзга чыкчубуз. Бир маселеде мындай мен эми өзүм мындай көрмөн катары айтайын. Азыр көрмөн катары мына биздин балбандар эл аралык деңгээлде эми туу чокус эле олимпиадалык оюндарда жакшы көрсөтүштөргө жетишип атышат да. Мисалы коло медаль алышты, күмүш медаль алышты. Бирок весовой категорияларычы бөлөктүү болуп атат. Оор салмактагыларда мен мындай бир Кыргызстанда эмес, мындай эл аралык деңгээлде жакшы бир көрсөткүчкө жеткендерди мен көп. Мисалы Сослан Андиев деген бар эле, олимпиаданын чемпиону, Кавказдан дейт. Тиги Белоруссияда Александр Медведев депчи, же болбосо Иван Яйрыгин дегендер. Биздин кыргыздарда эмне үчүн ушундай оор салмактагылардан жок? Себеби оор салмактар болуш үчүн союзда алар менен чогуу машыгыш керек. Машыкканда да ошол жерден отбор болот. Ошондо ким чыгат, ким чыкпайт ошону карап туруп, анан кийин сборный команда союз эсерде ошол тандап туруп алат. Мен тиги муну бекер берген жокмун сизгечи, мындай болот да. Тамаша иретинде да минтип коюшат экен дейт. Мен бир-эки жерде ушинтип отурган жерлерде сүйлөп суроо берип калсамчы, ой ушу оор салмактагы биздин балбандарданчы дүйнөлүк аренада мындай жакшы көрсөткүчкө жете албай атат, бул эмнеден десемчи, ай меке эми ал белгилүү да дейт. Оор салмак болсо дейт, бул 100 килограммдын ар жак бер жагы дейт. Анан кыргыздарды өзүң билесиң дейт, ыкшы ороп келет дейт, уктаганды жакшы көрөт дейт. Анан кийин чоң салмактагы балбандар дейт, тынбай машыгуу кылыш керек да дейт. Бир күндө 2-3 жолу тренировка кылыш керек. Ал болсо бир күндө бир барып коюп анан кийин калганын уктап атып ошон үчүн чыкпай аткыт дейт. Андай эмеспи деги? Эми бир чети ал деле туура. Мен убактысында машыгып жүргөндө сборной союзга Медведевтер менен күрөштүм, Айхановтар менен күрөштүм, бүтүн бардыгы менен. Алар менен күрөшкөндө кадимкидей эле алар менен эле тең ата болосуң. Тең ата болуп келгенде эле бир жерден эле акырын тандалма команданы тигилер акырын тартып кетет. Себеби биздин Кыргызстан көрүнүктүү эмес да, майда деп коет да. Ошон үчүн алар көп көңүл бурбайт. Эгерде мынакей менин деле отбор ушуну союз болуп отборго алып чемпионата мирага даярдап, Европага даярдаганда келип туруп адагенде мени отборго 5-6 оор салмактар менен салат. Анан финалга келгенде баягы эс алып даярдап турганга салып койду. Анан ал жерден утулуп калса керек, тигини алып кетет, сен калып каласың. Бул эми жанагы мындай спорт айтканда куулук деп коет. Куулуктар. Же болбосо Кыргызстанда иштечү балдар, күрөшчү балдар бар. Анан кийин биздин машыктыруучулар көбү чет мамлекеттен даярды алып келген эле ошолорго кызыгып атат. Өзүбүздүн жаман да болсо өзүбүздүн балдарды даярдаш керек да. Ушуну мен Тилекке берейин деп атам да, ушул суроо. Мына Тилек, сен эми бизге карагандачы түздөн түз аралашып да жүрөсүң, билесиң, машыктыруучуларды да билесиң, спортсмендерди жакшы билесиң, балбандарды. Конкуренция кандай ушу оор салмакта азыр? Оор салмакта азыр чоң конкуренция болуп атат. Да, негизи что вольный күрөштө, что классика, даже дзюдону алып, любой вид спорта сейчас
именно борьбу взять везде. Именно вот это тяжелых весовых категорий, тяжах. Да, в тяжелых весовых. Почему сейчас вот именно в тяжелых весовых категориях? Потому что со временем генофон вот стало так, что раньше почему было мало тяжелого веса? Потому что после войны, в советское время еды было очень мало, и были все сухие такие. На сегодняшний день мы сталкиваемся с таким процессом, как фармакопея. При помощи этой фармакопеи, при помощи БАДов, при помощи всяких спортивных напитков, питания, да, можно набрать любую весовую категорию. Да, и за счет этого как раз вот... В ущерб здоровью же или нет? Ну, здесь, как вам сказать, в маленьких дозах яд лекарства. Просто кто как его применяет. Правильно. Поэтому здесь антидопинговая система работает, чтобы допинговые препараты не применяли, чтобы во вред здоровью не было. Но мы знаем же, что спорт, он в основном на износ идет работа. И все клетки, которые отрабатываются, они все умирают. Почему здесь и конкуренция такая большая, высокая? Потому что правила начали изменять в сторону того, чтобы зрелищнее было. То есть можно сказать, что в скором будущем наши борцы именно в тяжелых на международной арене могут, да? Но вполне же. Я скажу, даже на сегодняшний день мы уже конкурируем уже? с ними. Да. Отлично. Да, по вольной борьбе, по греко-римской борьбе, по самбо, по дзюдо. На мировом уровне? На мировом уровне, да, мы Отлично. тоже конкурируем. Но из-за определенных моментов в спорте, видите, это так вот, получается, все равные. Просто кому-то чуть-чуть повезло, кто-то чуть-чуть лучше доработал, кто-то лучше чуть-чуть дотерпел, просто немножко, да, вот, в зависимости от характера. Поэтому здесь, в принципе, я вот в свое время вспоминаю, вот 80-е годы, когда я боролся, у нас здесь в Киргизии у меня было человек 8 соперников. Первую тройку нас всегда возили на сборы, это в Киргизской ССР еще было, Да, во Фрунзе. А по сборной Союза у нас всегда первая шестерка, вот сборная Союза привлекалась к сборам, да, вот у нас 6 человек постоянно было, кто попал в эту шестерку, первую шестерку, да. Там любого возьми на чемпионат Европы, Азии, мира, да, любой первым станет, потому что все были готовы. Выбор, да, выбор был большой. Но на сегодняшний день вот, в принципе, мы как бы независимыми стали все государства. Каждый выходит на соревнования. В основном, что мы видим, да, мы видим все постсоветское пространство выступают. Согласен. У меня еще один вопрос, Олег. Вот сейчас как раз, я думаю, настало время. Как ты оказался в сумо? Вот, мне кажется, это сугубо японское считается, сугубо это национальное. Японцы боготворят этот вид спорта. Казалось бы, у нас в Кыргызстане-то, и как вообще, как зародилось здесь, как оказался ты в Японии, как ты сумой начал заниматься? Чуть-чуть для болельщиков, для этого. Здесь у нас сумо, первая федерация сумо открылась в 95 году. В 95 году открылась, в 1995 году. Кутманалиев, Рахматлык, да, вот. Ишим Кутманалиевич. Да, Ишим Кутманалиевич, он был основателем. Сарыгул Чикиров был основателем. Как раз все борцы вольного стиля были основателями борьбы сумо. Как раз пришло первое приглашение на участие в чемпионате мира. В 95 году я не смог попасть туда, потому что Байман Эркибаев, он забрал этот процесс под свой контроль, и они поехали первыми. Первыми они туда поехали, выступили неплохо, они, в принципе, командное место, они там 10-е место взяли, что ли. И получилось так, что в 97 году Сарыгул Чикиров пригласил меня выступить. Он был главным тренером, или как? Да, он был главным тренером как раз на тот момент. Мы поехали тогда в Токио в 97 году, 85 килограмм поехал Тахир Янгуразов, потом я поехал, еще с нами поехали ребята, и вот мы там выступили, командное мы 5-е заняли, потом в личном я 5-м стал тоже.
Личном. Да, в личном, да. Это Но это любительский вид спорта. А вот сам по себе сейчас состояние сумо, вот нас как, вообще будущее есть этого вида спорта? Как ты думаешь? Да, в Кыргызстане в этом году у нас парень занял 3-е место. На Где, в мире? Да, на мире, да, на чемпионате мира по сумо в Японии, в Осака занял 3-е место. То есть развитие идет? У нас очень хорошо. Сейчас вот у нас президент Чокошев Абек Мелисханович, вот он очень хорошо развивает этот вид спорта у нас в областях. Сейчас на данный момент я вице-президент сумо Кыргызстана. У нас здесь получается так, что в каждом регионе есть свои спортсмены, где-то около 500 человек выступают постоянно на чемпионате республики. На Иссыкульских играх проходят эти соревнования, представляются лучшими спортсменами. Ясно. То есть есть, будущее есть, да? Я считаю, да, потому что я 2 раза был уже призером Азии по сумо. То есть идет развитие, можно сказать, и будущее будет. Да, здесь. Это хорошо. Да, хорошо. здесь. Мне кажется, просто мы же нюансы, эти тонкости этого вида спорта же не знаем же. И обычно, если сумо говорят, это толкотня или говорят, это же толкается же. Какой интерес? А на самом-то деле, действительно, там же есть же свои нюансы, там же есть свои прелести же. И есть свои правила определенные. Видите, здесь вся прелесть в том, что этот вид очень динамичный и показывает всю красоту борьбы, скоростную красоту борьбы, взрывную. Сабыр Усупович, невереге дагы бір сөз берели. Мындай болот это. Теге Ахмет, ты сказал, боксом занимаешься, да? Да. Участвовал уже на международных уже соревнованиях. Ты же взрослый уже, да? Или Взрослый вот перешел в этом году. уже перешел взрослый, да? Да. У кого тренируешься? У Даниэра Джусубалиева. У Даниэра Джусубалиева. А кандидатом в сборную Кыргызстана являешься, точно, да? Членом сборной команды Кыргызстана. А сборную Кыргызстана сейчас кто тренирует? Главный тренер сборной Кыргызстана? Джусубалиев. Он же и главный тренер, да? Да. Мне очень интересно, вот то же самое же. Кызыкта Сабыр Усупович. Мисалы, мен бекерден айткан жокмун эке. Неберемиз дагы жана 90дон ашык болуп атпайбы? 18 жаштагы бала, чымыр, баардыгы бар. Кудай теге өмүр берсин, келечекте биздин Кыргызстанды дагычы дүңгүрөтө туруп атасындай, чоң атасындай болгон бир жакшы Кыргыздын бир белгилүү жигиттерине болуп чыгат деген үмүт бар да. Менде бир суроо сизге. Могу жаратылыш өзүнөнбү же болбосо мындай генетика деп коет, билим бар генетикада. Мынакей тиги дагы бир небериңиз канчанчы класста окуйт? Ты в каком классе учишься? Вот сюда ближе. Я в 5 классе учусь. Мына тиги спортко кандай? Я занимаюсь борьбой. Это классический вид. Так, борьбой занимаешься. И какие-то успехи есть или нет? Сколько лет уже ты занимаешься борьбой? Ну, я начал в этом году заниматься, и Так. у меня завтра соревнования будут. Дай бог, пусть успешно будет, да? Так, а в каком классе учишься? В 5. И не намерен, не бросишь? Нет. То есть серьезно будешь заниматься, да? Да. И как и папа, и как старший брат, и как дедушка хочешь стать, да? Да, я хочу совместить это. В какой весовой категории завтрашнего соревнования будешь? Ну, не знаю, 50+. 50 плюс. В будущем. Дай бог, успехов. Эми Сабыр Усупович, эмне го? Могул мен бекерден жана балбандар деп, анан ошонун ичинде жанагы оор салмакчы. Бизде мындай үй бүлөлүк же болбосо династиялардачы жок кесе да, жок кесе. Анан эмне үчүн дагы бир ошо азыраак кожомкулдар, эмне? Кожомкул деле биздин тарыхта кала турган. Айтып отурушат, а кишинин боюн, салмагын, жанагы көтөргөн таштарын айтсачы, бул эми дүйнөлүк рекорддор биякта эле калат депчи. Менде бир суроо сизге ушуга байланыштуучу. Кийинки маалдарда мага ошондой көрүнүп атат да, мүмкүн мен толук баягы анализдей элекмин да. Ушул оор салмактагы балбандар болобу, же болбосо бөлөк спорттун түрлөрүндө болобу, үй бүлөлүктөрдөн ушундай династиядан чыккандардан барбы? Сиз билесизби? Династияда көп эле чыгат, бирок мен чоң атам Тилекмат чоң болгон. Анын баласы Узак деген абдан чоң
Усуп баласы Усуп деген болгон. Ошол экөө сазга батып чыга албай аткан буканы мүйүзүнөн кармап туруп көтөрүп чыгаргандар. Ошо династия боюнча бизде Кудайга шүгүр ошонун тукуму болуп мынакей Genetastар. кичинекей эле биз болуп атабыз. Кичинекейлер сиздер. Себеби дене тарбия институтунда мен экзамен алып атам да балдардан. Ошондо Иваненко деген замминистр келет. Келип туруп спорттон эмне үчүн мындай майда балдарды алып атасың дейт. Аны үчүн дедим, кыргыздын чоң жигиттерин ошо Кыргызстанды жибериш керек. Ошондо чоң жигиттер Тукумдар байда. Ошондо Бейшен Турузбек ректор болчу. Жүгүрүп барып айтыптыр, ушундай жерде экзамен алып атат бир майда балдардан. Ошону ушинтип айтсам, ушундай айтты деп. Анан Бейшен Турузбек айтыптыр, дагы жакшы айтыптыр, башкасын да айтмакты. Бул мен бекер көргөн жокмун, теге өзү мындай салмактуу, мындай чоң деп коебуз. Чоң кишилер өзү спортсмендер дагычы мындай кыргызда бир түшүнүк бар го, өнөө деп коет дейт. Же болбосо мындай жай баракат, көп анча-мынчаны эти бар албай, кээде дейт тиги эртең мелдеш болгон жатса дейт, кээ бирөө жанагы майда вестегилерчи уктабай чымылдап жүрсө дейт, тиги жаңы уктаган, эме жаңы тиги уйкуга киргенде болуп көнөп жүрөт деп. Бир өзүңүздөрдүн бир башыңыздардан өткөн бир кызыктуу учурлардан бир курьезные такие называются, да, в спорте же. Часто же ошолордон бир эске алып койбойсуздар. Сизден, Тилек, сен дагы бир какие, если были бы какие-то смешные истории или курьезные деп коет, бир ошондой учурлардан болду беле? Болгон 1963-жылы ким Гагарин космоско учпадыбы? Ошондо биз Львов шаарында чемпионата буревестникке баратканбыз. Анан эле ошол жерден радиодон Левитан айтып калды. Мына биздин космосто бизде ушундай жаңылык болуп атат дегенде мен айттым, кайрада согуш болгон экен, эми үйгө жетпей калдык дедим. Сары кол чекирип бүтүн баардыгы күлүштү. Аң чакта болбой эле айтты, Советтер Союзунда биринчи жолу космоско Гагарин учту деген. Дүйнөдө. Анан кийин кол чаап ошол жерден кол чаап бүтүн жакшы болду, ала мелдеш башталды. Эртеси мелдеш башталды, баягы өзүң духуңду көтөрүп туруп анан кийин эмне космоска биз уча албайт экенбиз деп. Анан мен сборной командада бүтүн Петров, Иванов дегендер бүтүн Крикасаев бүт бардыгын утуп, бир болбогон эмеге утулуп калдым да, экинчи болуп калдым. Ошондой да болот. Өзүң күтпөгөн окуяларда, күтпөгөн учурларда. Ошондой болот экен да. Аны айтып отурса көп. Андайлар мынакей мен институтта декан болуп иштегенде өзүң билесиң, падкурста декан болуп туруп ошондо келип тиги биздин Алипов, Шарабакин, Багалепов дегендер мындай кыйкырып өкүргөндө мен айтканда биринчи, экинчи курсту кыргыз тилинде окутуш керек. Үчүнчү, төртүнчү курсту орусча окуткула деп. Ошондо мени улутчул деп Ал кезде ошондо көп сүйрөдү. Рыбакон деген бир КГБнын начальниги. Эмнесин айтасың, көрбөгөндү көрүп, ошолордун баардыгы кыйналып жүрүп, мына Кудайга шүгүр мастер болдум, заслуженный болдум, тренер, отличник народного образования болдум, доцент, почетный профессор. Мына экинин факта зам декан болуп отурганда мынакей Бегалиев, Түмөнбаев, Ефименко, Пидан дегендерди олимпиадага бүт кышкы сессиясы, жайкы сессиясы бүтүрүп, жакшылап даярданып келгиле деп жиберген. Түмөнбаев менен Бегалиев экинин факты бүткөн. Ошондо мен айткам, тигилерге медаль алып келесиңер. Медаль алып келди, экинчи, үчүнчү. Аны келгенде мен айттым, аспирантурага киргиле. Бул күрөш менен алыс кетпейсиңер. Наука керек деп туруп. Анан кийин ошондон Кудайга шүгүр, алар өз жайы менен кетишти. Жакшы. Мындай бекеринен айтылбайт да, жана сары кара жортсоң кызара бөртөсүн деп коет го. Мына кубайын ошентип көрөт экенде. Тилек, сенде бир ошондой окуялардан болгондор болбу, айтпайсың бир кичине. Элди күлдүрүп кичине. Ну, у нас таких не было, потому что мы по сборной Союза, когда боролись, в принципе, была у нас военная дисциплина. На зарядку вставали, все тренировались, все отдавались, потому что
У нас очень серьезная была конкуренция. До того была конкуренция, что первые номера не выдерживали, ломались, а вторые шли. Вторые ломались, третьи шли. Поэтому здесь, в принципе, как бы мы друг с другом шутили, но шутили в каком плане это? Когда вот у нас же утром взвешивание, и ребята взяли будильник, часы перевели, и в 3 часа ночи своих этих подняли на взвешивание, чтобы они пошли на взвешивание соперников своих. Те пришли на взвешивание, стоят, ждут 3 часа ночи, холодно, а там закрыто все. И они пошли обратно. А потом в гостиницу обратно пришли, легли спать и взвешивание проспали. И на взвешивание пошли, да. Тут же... Вот говорят же еще, я сразу вспомнил этот момент. Вот насчет это питания-то, когда вот кормят, говорят, особенно тяжело, они же по-своему и вес такой, и организм требует. Ограничения были в питании какие-то? Ну, по сборной Союза вот нас всех садили, каждому определенное питание было. Но мы старались садиться не вместе с тяжами, а все тяжи вместе с мухачами садились. Потому что мухачи, они вес гоняют. И им нельзя. Да, им нельзя, они не доедают. И их не забирают. Да, мы забираем их еду и всегда едим. А еще такой момент, наверное, тиги сабыр случай айтып кетпедиңиз бе? Жанагы спорттудагы анан бу илимди дагы ала жүргөн чанда депчи, анан спортсмендерден ичинен ушу кийинчерээк баягы бүткөндөн кийин жана сиз өзүңүз айтып кеткендей канча доктор наук чыкты, канча профессорлор чыкты деп. Мен Тилекке бир суроо берейин деп Тилек. Мына эми баягы айтып коет го, спортсмендин жашоосу дагы спортсмендин өзүнүн тиги спортто болгон өмүрү дагы эртели кеч аяктайт, андан кийин жашоо кайра башталат депчи. Көпчүлүк ошол кезде өзүн жоготуп коюшат экен да. Жакшы спортсмендер көп учурдачы келечегин ойлобой, же болбосо келечегине кам көрбөй жүрө берип анан келгенде. Ушул жагынан бир суроо. Мындай спорттук карьераны жыйынтыктап аткандан кийин илимге кандай мынакей атаңдай болуп, же болбосо бир мен билгенден эже дагы раматлык, ал киши дагы кандай окумуштуу киши эле, доктор, илимдин доктору. Анан сенде кандай бир пландар барбы ошол жөнүндө? Конечно, бар менде, да. Я аспирантуру закончил. Во время своей спортивной карьеры я учился. Мой тренер Александр Иванович Ремезов, покойный, да, он меня всегда направлял и всегда говорил, спорт это у тебя, ну, лет до 30-35, потом будет жизнь у тебя. Да, тебе надо все равно знания получать. В физкультурном институте я когда учился, вот 89-й год, да, 93-й год, то он меня заставлял анатомию, физиологию, потому что он говорит, это тебе пригодится в жизни. Лечебная медицина, спортивный массаж. Он заставлял меня обучаться и знания брать. Почему? Потому что он мне всегда говорил, учение свет, а не учение, чуть свет и на работу. Так что ты, говорит, лучше знай и умей делать это, применять. Про раз уж тиги мен дагы жакшы мындай отурганда ушу убакыттын өткөндө билинбей калат экен, кандайчачы. Биздин бөлүнгөн убактыбыздагычы аяктап бараткан экен. Мен анда эмесе сабырчубуз сизге, Тилек сага, Ахмет, Акбарга, илиңергечи үй бүлөлүк бакыт ушуну айтат да. Балдардын жана башында айткандайчы, балдарың жакшы болсо мынакей сиздечи момундай кут маңгурак келген кездечи машина менен алып барып, машина менен алып келип, элдин унутулбасын деп элдин алып жүргөнчү, бул эң жакшы. Мен ошон үчүн балдарыңызга рахмат, балдарыңыз ушундай, неберелериңиз да ошондой балдарыңыздай болсун. Тилек мынакей Кыргызстандагычы экиден бирөө, экөө болсо экөөнүн бирөө деген жигиттерден мен да аябай сыйлайм. Ошон үчүн келип бүгүн кызыктуу маек куруп өзүңүздөр менен мындай жакшы майрам күндө дагычы чер жазып отурганыңызга рахмат. Сиздерге майрамыңыздар менен үй бүлөлүк бакыт болсун. Келечекте жакшы бир айтып кетиңиз. Айтып кете турган мына үй бүлөмүнө жолдошум доктор наук философия болуп. Анын аркасына мына балдарымдагы улуу кызым Маралкан глазной көз хирург. Андан кийинки кызым болсо тиш доктор, юристти бүтүп бардыгын таштап туруп энем жолун жолдойм деп туруп философияда кандидат наук, доктор наук болду. Азыр медиа институтта заведующий кафедра.
баардыгыбыз жанагы Суроо бар экен, Сабыр Усупович, суроо бар экен. Алло. Да угуп атабыз, бере бергиз сурооңузду. Сабыр Усуповичке кабыл айтып койсок болобу? Болот. Ким сиз аты жөнүңүздү айтып койсоңуз? Мен эстейтке мен кошой деген мени тирилеп уктап койчу, мен да тирилеп кылгам да. Эстеп атат го, күлүп атат, эстеп атпайбы? Айта бергиз. Эстеп атат, күлүп атпайбы? Сразу эстеди. Угуп атабы? Угуп атат да менде. Айтыңыз. Тирилеп уктап койчу. Каалооңузду айтыңыз. Ушу Сабыр Усуповичке мен каалоом. Ушул Сабыр Усуповичтен биз ошо тирилеп кылып жүргөндө бул эң чынчыл болгондо биринчи биз үйрөткөн. Анан Сабыр Усупович, мен 60 жаштагы пенсиядамын. Өзүм аябай сүйүнүп атам. Рахмат. Ушундай Сабыр Усуповичтен бүтүл күнү ошо өзү кыргыздын накта патриоту ушу Сабыр Усупович болчу. Мен муну уламды ушу Марал телевизиондон көргөзгөн үчүн мен аябай сүйүнүп атам. Ушундай кишилерди көрүп, эмеге сыңарымда. Көргөз турсаңар. Көргөзүп. Эстетип. Накта патриот ушул Сабыр Усупович болчу. Көздөр өтүп кеткенде элине мактабай, э? Ушундай көз өтпөй турганда мактасалар. Рахмат, туура. Накта патриот ушул Сабыр Усупович айтып элем. Туура айтып атасыз. Ушул Сабыр Усупович бир эреси бар эле. Ак кулактардан Расул Колкойсуз. Сабыр Усуповичтин расчаскасы деп койчу, жазыкка чейин ошол расчаска. Көбөстүшөт. Сабыр Усупович мени тирилеп деп койчу. Рахмат андемесе, сиздерчи куттуктооңузга да, каалооңузга дагы. Бизге берилген убакыт дагы ушу аягына чыкты. Келип, мейман болуп бергениңиздерге дагы жолу рахмат. Ден соолук берсин, ийгилик берсин. рахмат Марал студиясына. Ошону алып барган адамдарга да чоң рахмат. Бактылуу таалайлуу болгула, майрамыңар менен элибизде тынччылык, токчулук болсун. Спортчулардын ийгиликтери, эксклюзивдүү маектер, актуалдуу жаңылыктар. Ар жуманын